Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Кыргызстанда аттын качкасындай таанымал болгон Каспатров агабыз, Арзыбек агабыз бүгүн Москвага учуп келди. Элдин суроо талабы боюнча келди бир туугандар. Чындыгында бел оорусу боюнча мага дагы чалып сурагандар көп болот эле. Атайын бул агалар залып келиптир. Мынакей Бекзадага иштериңиздерби суроо талап болду дейт. Бул агабыздын келинчеги да ошол бел ооруп көптөн бери үйдөн ошол баса албай калган экен эле. Бул жака алып келдиңиз бүгүн, а? Ошо боюнча да кыскача бай кылып койсоңуз, айтып койсоңуз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биринчиден мына Каспатров келип, ошо бүгүн кайрылдык. Ушу баса албай кыйшайып жүргөн. Ошону бүгүн биринчи күндөн эле уже результат. Бел кыйшайып калган, биринчи күндөн эле результат болду. Басып калды. Басып калды өзү. Бирок жетелеп, мен жетелеп жүрөт болушум. Ошо азыр өзү басып калды. Биринчи сеанста эле уже результат бар да. Ошон келип кайрылсаңыздар болот. Ичкерге кирип да кенен маалымат берет. Негизи суроо талап көп экен. Негизи менден дагы Каспатров дегенде ошо баягы сыныкчылар делесетебиз, бирок буларда массаждары дагы бар экен. Массажы бар, өзүнүн бүт келип көрүнсөңөр айтат канча жол келип катталасыңар, канча жыл массаж кылат, бүт баарын айтып түшүндүрөт кенен. Анан бир туугандар жанакы беттерге, денеге агалап басып, анан баш тырмаганда жара болуп кеткен дагы адамдарды көрүп калабыз го. Ошондой адамдарга да жөнөтүп коюңуздар. Ошол боюнча дагы аябай ошондой оорулардан дарылашат экен. Ошо ичкериден сүйлөштүк, сиз алып кел деп айтып атышат бардык Манап ака. Эл менен амандашып, негизи канча күнгө келишти булар? Негизи эле ошол Кыргызстанга келгенде бир жумага же бир какой-то күндөргө келип, анан башка областтарга кетип калган учурлар көп болуп, мага чалгандар аябай көп болду, сурагандар. Жанагылар барбы, эмне болду депчи, канча айга келди? Ассаламу алейкум кыргыз элим, Москвада жүргөн бардык жалпы бекендештер. Негизи бул жерде түрткү болгону, ушул мотивация болгону. Бул жерге ушундай белгилүү өзүбүздүн агаларыбыз, инилерибиз келип, бир аз убактылуу кызмат кылып кетип калатышат экен башка шаарга. Ошондон бул жерде талаптан биз көп убакытка биз ошентип чакырып, буйрса ушул жыл бою кызмат кылайык деген ниеттер менен. Бул жерде болот, Кудай кааласа. Болот, иншалла. Негизи жазылып келиңиздер, жазылып бир туугандар метро Бабушкинскадан бул адреске чейин бир 15 мүнөт жөө басат экенсиздер. Анан бул жерде ошол Бишкек Сити деген чайханалар бар экен, парковкалар бекер экен. Бул жерге кое бересиздер. Эми ориентир мына жерде бильярд бар, гүл мына 24 деп турат. Ичкериден маалымат берилген да. Агалар менен сүйлөшүп жүрүң. Бул жерден ылдыйга киребиз. Мынакей мекендештер, аттын качкасындай таанымал звезда болгон, эл оозунда жүргөн Арзыбек агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Нетпей жетип келип алдыңыздарбы? Чарчабай келип алдык. Негизи суроо талап Москвадан дагы көп, буга чейин тартканда ошол 1-2 айга келет эле, силер жакшы болупсуздар. Ошол жыл ичи мындай круглый иштейбиз деп, канчадан канчага чейин келсе болот, ошону башта эле сүйлөшүп алалык. Кудай буйрса ушул саат 10дон кечки саат 7ге чейин прием кылабыз иншалла, запись менен. Прием только запись менен. Бул тармакта канча жылдан бери сиз бул жакта сертификаттарыңыз, дипломдоруңуз илинип турат? Кантип бул жака келип калдыңыз? Ошол боюнча дагы айталык, каякта окугансыз демекчи. Биз Кыргызстанда окудук, Ошто окудум. Анан Кыргызстанда ушу Каспатровдордун колунан үйрөндүм. Ошо досубуз Уларбек деген досубуз бар эле, ошол Каспатров ударный техника менен андан үйрөндүм. Анын агайы устазы бул Евгений Ли, ошо Кыргызстанда, Россияда да аты чыккан бир өтө күчтүү Каспатров. Ошондон үйрөнгөнбүз. Биз өзүбүз да ооруп ушундай эме болуп жүргөндө ошол Евгений Ли бизди түздөп неме болгондо ушу результат сразу билинип, ошондуктан ушул сфера менен иштеп кеттим. Иштегениме буйрса 8 жыл болду. 8 жылдан бери эл кызматындасыз. 8 жылдан бери эл кызматындабыз, Кудайга шүгүр. Кандай кызматтар боюнча кайрылса болот? Ошондо бир катар атап айтып берсеңиз. Бизге ушул биринчи омуртка, грыжа, протрузия, шейный остеохондроз, грудной, пояснично-крестовый остеохондроздор менен смещение, защемление, ошон жана булчуңдардын спазмы ооруп калган, тартышып калган, сколиоз, кифоз, баш оору, бут оору,
баарыны карайбыз. Ошондой эле эми келечекте буйруса огненный массаж жана гайморита леченияларды кошсок деген ойлор да болуп атат. Бирок азыр ушу шартка байланыштуу биринчи ушу массаж менен миофасциальный, точечный, классический бардык массаждардын түрүн кылабыз. Бал менен массаждар, именно ушу туздарга, сууктарга баарына массаж кылабыз. Бакы кол чыкса, пут чыкса ошолорду салып бере бересиздер, ошо боюнча кайрылса болобу анан? Негизи сыныкчылык жагы деген. Жок, ал жактан негизи өзүнүн сферасында иштегендерге барганы жакшыраак. Эми таза таппай болбой калса, эми перелом эмес, именно вывих колдун чыкканы, кол, бут, кызыл ашык же ошондой эмелерден салып кое беребиз аны. Бирок постоянно эмес да. Ага кол тийбей калат. Себеби биз массаж менен эме иштегенде бул убакытты талап кылат дагы, аларга очередь жетпей калат да, мындайча айтканда. Анан бел оорусу негизи неден пайда болуп чыгат? Негизи акыркы учурда сизге не боюнча элдер көп кайрылып атат анан? Бизге азыр ошо кайрылгандар көбүнчө баш оору менен, анан жан баштын оорусу, ошо куяң оорулары менен, балтыр, бутка тартып, ошо кыйшайып калган, бир жакка тартып кыйшайып калгандар көп кайрылышат да. Себеби бул оор жумуштан, көбүнчө оор жумуштан болот, травма болот, жыгылат адам, башка болот же таяк жегендер болот, ар кандай же ошондой эле авария болгондор болушу мүмкүн. Ошол себептерден келип смещение болот. Бул кээ бир учурда мурун жыгылып, эми биз баарыбыз эле жыгылганбыз, башка болгонбуз. Ал туруп сразу бербей, убактысы менен келип бир күн күтөт да, ошол убактысыч ошол күнү кармап калат да. Ошондо кайрылса жардам бересиздер. Иншалла, эми Алланын амири менен Алла шифасын берсе, ошо болгон аракетибизди кылабыз бул жерде. Бизден аракет шифа Алладан да. Анан жанагы баштагы жаралар боюнча, агалалар боюнча дагы суроо талап негизи көп эл арасында баягыларчы. Негизи доктор агабыз негизи ошол камерага сүйлөөдөн бир аз тартынып турат ачыгы, бул жерге жазып берди, ошону өзүңүз бир окуп жанагы айтып берсеңиз, сиз эми коллективисиз да. Бул жерде биз агабыз ошо көп жылдан бери эле ушундай псориаз, экзема, чесотка, грибок ногтевой, энурез, анан кийин лишай, ушак окшогон оорулар менен, мындай котур оорулар менен иштеп келет. Жана көп натыйжаларга эришкен да. Эгер эме болсо ошол менин жанымда болот. Ошол келип, мен чогуу иштейбиз. Келип ошол чесотка окшогон эме псориаз окшогон оорулар менен келсеңиздер, ал жанымда да болот. Жана ошондой эле ушу бел оору, баш оору, бут оору, тизе оору азыр бул баардыгынын эле көйгөйү эң чоң бир көйгөй болуп калды да. Ошо келип эме болсаңыздар, кайрылсаңыздар, колдон келгенче жардам беребиз, иншалла. Анан ошо видеонун башында деле айттым го, башта жара болду, баягы баркыттар учупчу. Ошондой боюнча дагы айтты, агабыз менен отуруп сүйлөштүк, ошолор коркпостон чалсын деди. Ошол нерв жагынан дагы көп болот экен да, негизи ойдон эле стресстен дагы көп нерселер болуп кетиши мүмкүн экен. Бир келгенде ошол 20 мүнөт эле сүйлөсөк болду, жетет деди да. Гарантия деди, эгер бүтпөй калса деди, акчасын кайтарып берем деди. Серьезно. Какпошо айтып коюң? Туура. Агам нерде турат. Мына ушундай бир туугандар, ишиңиздерге иштөө убактыңызды айтып коюң эле. Иштөө убакыты саат 10-дон кечки 7-ге чейин. 10-дон 7-ге чейин. 10-дон 7-ге чейин. Выходной каршы? Выходной биринчи күн. Только понедельник, только понедельник выходной. Анан калган убактарда ошо экинчи күндөн 7-нчи күнгө чейин иштейбиз. Мына ушундай мекендештерим ошол группалар менен максималдуу турда бөлүшүп коюңуздар. Негизи ушул анан да бир ошо бизге келерден астын обязательно простынь ала келиш керек. Простынь. Ошол эң обязательный эмелер ошолор, биздин талабыбыз. Хижамадан кылып бересиз өзүңүз, эгер надо будет. Эгер оору ошону талап кылса, өзүм карап көрөм. Эгер хижама керек боло турган болсо, анда хижама деле кылып кое беребиз. Анан сизде дагы массажыңыз канча сомдон башталат, анан канча күн келиш керек, ошондон айтып коелу. Эми бул жерде биз массаждын биринчи көрүүбүз первоначальный бул 3000ден көрөбүз. 3000ден. Андан кийинкиси 10 күн келеби, 15 күн келеби курс лечениясына. Кээ бирөө 2 күн келет, кээ бирөө 3 күн келет. Бул
обстоятельствага карайбыз, оорулары кандай, канчанчы степенде, канчалык деңгээлде ооруп атат, бизге кандай акыбалда келди, ошонусуна карап анан лечение кылып өзүбүз назначать этип, сага 5 күн же 10 күн деп өзүбүз назначать этебиз. Биринчиси ошо 3000, андан кийинкилери ошо буйруса карап туруп сүйлөшөсүң. карап туруп сүйлөшөбүз. Бизден келгендер кичине арзандатып бериңи. Иншалла ошо сиздер акча табып жүрүп ооруп калтабыз да. Дарыланган келгенде акча берип дарылансак, сиз арзандатып бересиз. Болду. Иншалла. Сиздерге ийгилик. Анан дагы бир суроо бул грыжаларды айыктырса болобу негизи? Ушундай бир суроо берейин деп жүрөм негизи. Негизи грыжаларды айыктырсак болот. Бирок бизде азыр грыжа деп туруп баардыгы эле больницага барсаң деле, башка жакка барсаң деле баардыгы грыжага эме болуп атат да, ооруну баары грыжа деп. Мисалы белиң ооруса да, башың ооруса да грыжа деп атат. Бирок бул жерде көйгөй ал грыжада эмес, азыр практически баарыбызда эле грыжа бар да. Либо грыжа, либо протрузия. Бул баардыгы да бар. Бирок ал жерде ал канчалык деңгээлде нервти кысты, кандай эме болду, ошолорду көрүш керек да. Бул грыжа деп туруп эле грыжага эме айыпты эме өргөн да болбойт да. Бул жерде булчуң бар, нерв тамырлар бар, башкалар бар. Бул фактор көп да бул жерде. Иш көп. Ошон үчүн көрүш керек. Визуально биз көрүп туруп, диагностика кылып, булчуңдардын иштешин, мисалы эластичность, жумшактыгы, тонуста, гипертонуста кандайча кан жүгүрүү системалары кандай, ошолордун баарын көрүп туруп анан кийин лечение назначать этебиз да. Мына ушундай бир туугандар толук маалыматты бере албай калган болсо, төмөндөгү номерлорго чалыңыздар. Мен деле бул тармакта негизи түшүнүгүм жок, грыжа дегенди деле билем, анан сыныкчы кол салып койгон наркотиктерге түшүнүгүм бар да ачык. Анан калганын сүйлөшүп аласыздар. Группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Чындыгында мындай агалар негизи ар дайым Москвада боло бербейт. Атайын мына келип калышыптыр. Пайдаланып калалык, ооругандар жазыңыздар. Бизден келгендерге мына арзандатпаган бере турган болду. Ишиңиздерге ийгилик. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Ошол негизи ошол акчанын айынан ооруп калып атабыз да, ошол суукту наркы берип кылып отуруп, ошо ысыкты суукту дебей дегендей. Группалар менен бөлүшүп, ошо 1,5 издеп аткандар, аларгадан пайда болуп калар. Көрүшкөнчө каналы катталып кетсе эсиңизден чыкпасын. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.